Assalamu алейкум. Сизди оорудан айыктыра турган, эгерде дени сак болсоңуз, ден соолугуңуздун абалын жакшырта турган табигый азыктардын бири бул албетте баарыңыздар жакшы билген сарымсак. Бүгүн сиздерге ушул азык кошулган сууну ичүү аркылуу кан басымды кантип төмөнөтсө болот, ушул боюнча сүйлөп бермекчимин. Сөзсүз түрдө видеонун акырына чейин көргөнгө аракет кылыңыздар, анткени сиздер үчүн өтө көп пайдалуу кошумча маалыматтар дагы сунушталат. Демек, сарымсак тууралуу жалпылап айта турган болсок, бул дээрлик адам жаралгандан бери ал колдонуп келаткан негизги баалуу азыктардын бири. Бул бир гана ушул азык катары эмес, оорудан бизди айыктыруучу каражат катары элдик медицинада буга чейин кенен колдонулуп келген. Жана бүгүнкү күндө да ал өзүнүн баркын жоготкон жок. Анткени бүгүнкү илим дагы мунун биз үчүн өтө пайдалуу азык экендигин ушул бүгүнкү медицина дагы тастыктап отурат. Ошол себептүү ар бир үйдө сарымсак болуш керек жана ар бир үй бүлөнүн мүчөсү ар күнү бир тиштен сарымсак жегени аракет кылыш керек. Эң алгачкы эле анын өзгөчөлүгүн айта турган болсом, бул табигый антибиотик. Бизде микробтун 3 түрү бар. Вирус бар, бактерия бар жана грибок бар. Үчөөсү тең биз үчүн зыяндуу. Дээрлик биз ооруган оорулардын жарымы ушул микробтордун айынан болот жана алардын ар бирин ошол жоготуу боюнча бизде ар кандай антибиотиктер бар. Ошолорду ичүү аркылуу, сайдыруу аркылуу айыкканга аракет кылабыз. Бирок ушул чеснокду жеп туруш аркылуу аларды жок кылып гана калбастан кошумча организмге түшүшүнүн дагы алдын алып койгон болобуз. Же болбосо түшкөн болсо дагы тез эле жок кылганга шарт түзүп турабыз. Ошол себептүү организмди микробтордон тазалоо максатында чеснок жесек жакшы болот. Ошондой эле бизде бул микробторго салыштырмалуу өлчөмү чоң болгон паразиттер бар. Ошол паразиттердин дагы биздин ичегилерибизде жашоосуна эң чоң тоскоолдук боло турган азыктардын бири албетте сарымсак. Ошолорду организмге жолотпой туруш максатында дагы сарымсак жейбиз. Сарымсак кандагы глюкозанын деңгээлин калыбына келтиргенге жардам бере алат. Албетте 100% эмес. Жана ошондой эле бул өтө көп коркунучтуу оорулардын алдын алат. Адам өлүмүнө алып келген 2 оору, биринчиси бул албетте рак оорусу, экинчиси болсо жүрөк кан тамыр оорулары. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө адам өлүмүнүн негизги себепчиси катары каралчу ушул 2 оорунун алдын алып турат. Ошол себептүү эгерде узак өмүр сүргүбүз келсе жана жаштыгыбызды көбүрөөк убакытка чейин сактап калгыбыз келсе дагы албетте сарымсак жешибиз керек. Бул моон ооруларынан дагы айыгышыбызга жардам бере ала турган азык. Жана ошондой эле бул азык биздин иммунитетибизди көтөрөт. Оорубузга өзгөчө оң таасир этет. Оорудун бир калыпта бизге жакшы кызмат кылышына шарт түзө турган эң негизги 3-4 азыктын бири экендигин дагы унутпайлы. Жана албетте буга чейин айтканымдай, жогорку кан басым оорусунан дагы айыгышыбызга жок дегенде ошол кан басымдын бир аз төмөндөшүнө шарт түзүп бере алат. Ал үчүн биз сарымсакты кандай колдонобуз? Сарымсакты чай кылып ичебиз. Албетте бул сарымсак кошулгандан кийин ага курук чай кошуштун кереги жок, же көк чай. Болгону ошол сарымсактын өзүн кошконубуздан улам эле мен чеснокту чай деп жатам. Демек, бир стакан толук кайнак сууга бир эле тиш чеснокту жакшылап майдалап туруп кошосуздар. Мындан сырткары 1 аш кашык зайтун майын кошосуздар. Жана ушул даярдалган аралашманы айталы бир 10 мүнөт же 15 мүнөт кое турабыз, бир аз муздаганга чейин. Жана андан кийин бир аздан урттап жутуп коюшубуз керек. Биз үчүн жагымсыз болгонуна карабай. Ошондо албетте кан басымыбыз дагы убакыттын өтүшү менен калыбына келип баштайт. Эч убакта ошол кан басымды төмөндөтө турган дарыларды токтотпойбуз. Балким врачтын сунушу менен токтотоборсуз,
ага чейин өз алдыңызча ал жазып берген кан басымды төмөндөтө турган дарыларды токтотпой иче бересиздер. Сарымсак буга жардамчы кызматты аткарат. Жана ошол даярдалган сууну сөзсүз түрдө ток карынга ичиңиздер. Анткени ачуу азык, гастрит болсо, ашказанда жара болсо, ошол оорунун андан ары дагы козголушуна себеп болуп калышы мүмкүн. Ошол себептүү чесноктуу сууну ток карынга ичебиз. Мисалы, эртең мененки тамактан жарым саат, 1 саат өтүп иче берсек болот. Жана кимдин ушул үй бүлөсүндө же туугандардын арасында ошол жогорку кан басым оорусу болчу болсо, сөзсүз түрдө ошол адамдар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Жана жакшылыкка себепчи болуп каласыздар бул аркылуу. Эми сарымсак тууралуу сиздерге жалпылап айтып өткөнүмдөн кийин мындан ары кошумча маалыматтарды сиздерге айта кетейин. Демек, буга чейин кайсынысы туура деген ушундай бир проект баштадым десем болот. Баарыңыздар көрүп атсаңыздар керек. Инстаграмдан, ТикТоктон ушул кайсынысы туура деп видео материалдарды дээрлик ар күнү чыгарып жатам. Бул багыттагы видеолорду чыгарышымдан максат сиздерди туура маалымат менен камсыздоо. Анткени бирөө бир азыкты пайдалуу десе, башка бир адам зыяндуу деп айтат. Бирөө бир таблетканы сунуштаса, экинчиси ал зыяндуу дейт, боорго жакпайт, ошон үчүн ичпеш керек дейт. Ошол себептүү сиздерге эң туура маалыматтарды жеткирүү максатында ушинтип видеолордун тизмегин сиздерге сунуштап жатам. Сөзсүз түрдө ушул видеолордун негизинде сиздерде туура тыянак пайда болот деп үмүт кылам. Демек, кезектеги ошол суроо мындай болсун. Эгерде бизде ушул жоон ичегибизде паразит бар деп күмөн кылсак, мисалы, аскарида, леомуля же башка дагы бир курттар бар деп күмөн кылсак, аны биз кантип аныктайбыз? Же болбосо кандай анализ тапшырыш керек? Кан аркылуу эле билип койсок болобу, же сөзсүз түрдө калдан тапшырыш бизден талап кылынабы? Кайсынысы туура? Кандан тапшырайлыбы же калдан тапшырайлыбы? Эч убакта кандан куртка анализ тапшырып жүрбөңүздөр. Жада калса врач айтса дагы, анткени анча мынча курт биздин каныбызга түшө албайт. Жоон ичегибизде эле жашап жүрө беришет. Ошол себептүү кандан тапшыруунун эч кандай мааниси жок. Сөзсүз түрдө калдан гана ошол куртка анализ тапшырганыбыз туура болот. Жана ошонун негизинде дарыланабыз. Инфекционист врачка ошол паразит чыккан болсо алып барып көрсөтүп дары жаздырыңыздар. Жана улам кайра барып айталы дарыланып бүткөндөн кийин кайра калды текшерт деп чыккан болсо дагы дарыланып таптакыр болбой калганга чейин улам текшерилип туруш керек. Ошондо албетте паразиттен кутулган болосуздар. Ушул орунда паразитти же болбосо куртту кетире турган ушул элдик ыкмалар боюнча да канча мынча айтып өтөйүн. Демек, ушул көбүнчө эле мен дагы көрүп калам, сиздер деле көрүп жатсаңыздар керек. Ашкабактын данегин жесек, ичегидеги курттар түшөт деген маалыматтар жүрөт. Албетте мен муну терең изилдеп көрө элекмин. Ошондой болсо дагы сиздерге багыт берип кое берейин. Эгерде курт чыкчу болсо, эч убакта элдик ыкманы колдонбой эле койсоңуздар жакшы болот. Анткени жардам бериши өтө күмөн. Эми кезектеги суроо мындай болсун. Д витаминге анализ тапшыруу керекпи? Же жөн эле тапшырбай эле барып аптекадан Д витамин сатып алып иче бериш керекпи? Кайсынысы туура болот? Мен айтам, бул экөөсү тең туура эмес. Д витаминди ичүүгө бардыгыбызда бирдей талап боло бербейт. Ошол себептүү ар бир адам эле аны ичишинин кереги жок. Жана буга анализ тапшырыштын деле кереги жок. Баары бир нормадан бир аз азыраак чыга берет. Бардык эле адамдардыкы. Ошондой болсо дагы баарыбыз иче бербешибиз керек. Анткени витаминдердин баарын эле ошол жогорку сапатта жакшы даярдап чыгарган деп айта албайбыз. Анын үстүнө
кандайдыр бир зыяны болсо аны дагы тастыктай албайбыз. Ошол себептүү ар бир адамга эле витамин иче берүүнү мен сунуштай бербеймин. Жана кимдер сөзсүз түрдө Д витамини ичсе жакшы болот. Мен 2-3 белгисин айтып өтөйүн. Биринчиси, дайым эле чарчай берсеңиз, мисалы эртелик кеч чарчасаңыз, жада калса кечкурун жатканда деле эртебеден чарчап ойгонсоңуз дагы бир белгиси. Өтө көп тердесеңиз дагы сизде Д витамини жетишсиз болушу мүмкүн. Денеңиздин ар кайсы бөлүктөрүндө, айрыкча сөөктөрдө, муундарда, булчуңдарда ооруксунулар болуп турса, жана алар эч кандай бир ооруга күнөө пайда кылбаса, бул дагы Д витамининдин жетишсиз экендигинен кабар берет. Ошол себептүү сиз өзүңүздөн ушул айтылган белгилерди байкап жүргөн болсоңуз, анда 5000 же 10 000 дозада международный единствода алып иче берген максатка ылайыктуу болот. Бир 3 ай ичип туруп, кайра өзүңүздө бир байкап көрүш керек. Эгер өзүңүздү жакшы сезип калсаңыз токтотосуз, болбосо андан ары дагы улант иче бериш керек. Жылдын ысык мезгилине дагы карабай, анткени ушул күндүн нурунан катышуусунун негизинде биз Д витаминди пайда кылсак дагы, ал организмдин ушул витаминге болгон муктаждыгын толук канааттандыра албай калышы толук ыктымал. Ошол себептүү ысык мезгил болобу, суук мезгил болобу, витаминге сизде муктаждык болуп жатса, аны иче беребиз. Эми акыркы суроо мына ушундай болсун. Мээге кислород чын эле жетпей калабы, же бул жалган маалыматпы? Кайсынысы туура? Демек, ар бир эле пациент менен боло бербесе дагы, көп эле пациенттер менен боло берүүчү жагдай, пациент ушул врачтын алдына келет, жана врач баш боюнча даттанууларды угуп байкагандан кийин, мисалы желкедеги оорулардан уккандан кийин, сиздин мээңизге кислород жетпей жатыптыр, же болбосо мээңизге кан жетпей жатыптыр деп, ушундай бир жалган бир аныктама берип коет. Чындыгында мээге кислород жетпей калбайт. Эгерде ошондой боло турган болсо, чын эле адам өмүрү коркунуч астында калат. Өзгөлтүксүз организм колдоно турган ушул кислороддун 20% мээ алып турат 24 саат бою. Эгер жартылай эле ушул мээге кислород жетпей калса, өйдө айтканымдай, адам өмүрү коркунуч астында калат. Андыктан өзүңүз ушул дарыгердин алдына жакшынакай басып келгениңизде, сизге ушундай диагноз коюп жатса, мээге кислород жетпей жатат, же кан жетпей жатат деп айтып аткан болсо, ал врачтан эң жакшысы түңүлгөнүңүз жакшы. Андан башка бир дарыгер издеп көрсөңүз, өзүңүздүн аймагыңыздан максатка ылайыктуу болот. Албетте, көпчүлүк адистерге бул фактылар маалым жана туура кеңеш беришет арабызда. Эми кээ бир адамдар ушул балким медициналык билими жок тааныштарыңыз сизге ушундай маалыматты айтып калышы мүмкүн. Эч убакта мындай фактыларга ишенбеңиздер, жана уккандарыңыздарга таянып иш кылыңыздар демекчимин. Акырында айтарым, суроолоруңуздар болсо комментарийге жазып кое бериңиздер, каалоо тилектер болсо дагы жаза бериңиздер. Бул ушул соц тармактардын ушул активдүүлүгү сиздердин активдүүлүгүңүздөрдөн көз каранды. Башкалар эмнени ушул маалыматтарды кантип жайылтып жаткан болсо, биз дагы эле ошентип жайылтууга ушул акылыбыз ошондой кылышыбыз дагы керек. Туура маалыматтар, пайдалуу маалыматтар элге кенен жайылышы үчүн бөлүшүп койсоңуздар дагы жакшы болот. Албетте, жакшылыкка себепчи болгон болосуздар. Ушул менин баракчамдагы видеолорду көрүүчүлөрүм дээрлик жарымынан көбү ушул катталбай туруп көрүшөт экен. Эгер сиз дагы катталуучу эмес болсоңуз, сөзсүз түрдө подписацияны басып коюңуз, анткени сиз үчүн жалаң гана тастыкталган маалыматтарды тез чыгарып турам.